Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган 5 баш, бирөөсү мына козусу менен, 4-өөсү бооз, андан сырткары 4 баш козгочкорду көрсөтүп беребиз. Булар Дареги Чүй облусу Соголук району Студенческое объездной жанында совхоз фурунзеде Конезавод деген айыл туугандар. Мына ушул жерде 5 баш кой сатылат. Булардын жаштары туугандар. Бирөөсү 2 тиш, бирөөсү 4 тиш. Калганы 6 тиш койлор экен. О, мына моюнда сыргасы бар, аргыраак кой турат, ушу козулду. Күздө тууган кой. Ушуна козусу. Ургачы эркек коз. Ургачы экен козусу. Мына 2 тиш. Мына 4 тиш экен. Мына 6 тиш экен. Мына ушу койлор туугандар сатылат. Баасын азыр мен сиздерге айтып кетем. Ага чейин тетакта 2 кочкор бар. Аларды да көрсөңүздөр болот. Булар мына ушул жерде турган жер мына. Үйдө короодо. Өзүңүздөр жеринен көрүп атасыздар. Азыр күн суук. Күн суук туугандар. Да бир чет айдап чыктым. Куйлуктарыны, баштарыны, кулактарыны бир четтен өзүңүздөр көрүп алыңыздар. Мына ушу койлор. Көрдүңүздөрбү? Мына ушу койлор баалары болсо туугандар кургой 35 000 сомдон койду мына ушу койлордун бааларын. Кургой 35 000 сомдон. Кандай дейсиздер мына? Күн суук азыр. Любой койду пух басса керек азыр. Пух баспаган кой жок болсо керек мына суукта. Азыр түштө ушундай минусовой суук болуп атат го. Чүйдүн нымдуу суугу. Азыр биз буларды камайбыз да кочкорлорду көрсөтөбүз туугандар. Кочкорлор, мына ушу койлорду кызыккандар болсо, чалып, сүйлөшүп көрүңүздөр. Азыр күн жок. Темный. Күн суук бизде. Суук тамага окшоп суу ичпеңиздер, тамагыңыздарды оорутуп аласыздар. Азыр биз 4 кочкорду айдап чыгып туруп көрсөтөбүз. Мына ушу койлор кыскасы булардын баалары туугандар. 35 000 сомдон кургоо койду. Мына жакта 4 кочкор бар. Экөөсү Байтиктен келген. Мына экөөсү ушаш дейлер, мына экөөсү мордасы күчтүү. Бос деген таластагы кочкордун неберелери экен. Байтиктен. Мынагы бир козу бар. Бул жер ушул жерден туулган экен. Ошо 4 козгочкорду бир айдап чыгарабыз. Чыгарганга чейин айтайын, мына экөөнүн кулагы 20,5 чыкты мына. Экөөнүн тең разрези бар. Мына козгочкор. Качата жүндөрү өсүп калыптыр бүтке. Куйрук жагында. Ошо разрез чөткөй көрсөтпөй атат. Бар мында разрез. Кач туруп айдап чыгайын. Мына туугандар. Көрүп алыңыздар козгочкорлорду. Булар да сатыкта. Ким козгочкор издеп аткан болсо, мыналар вообще тишини ачып көрдүк. Мына экөө чекедеги мына. Булар болсо туугандар эме сүттөрү вообще эле майда экен. 7-8 айлык козулар экен туугандар. Мына. Көрүп атасыздарбы? Мына ушу козгочкор, мына турушун көрдүңүздөр, стойка вообще күчтүү экен. Кулагы 20,5 чыкты. Мунунку да 20,5 чыкты. Экөө тең экен туугандар. Бир короо. Бир кочкордун балдары экөөсүчү мына экөө бир туугандар. О, эң чекеде кулагында сары бирка ушул жерде туулган коз экен. Сары бирка жет мына. Мына ушул туугандар. Азыр мен бир четтен баасын айтам. Мунун боюну 84 деди. Муну ханысы бир аз узунураак экен. Куйрук баштарын бир четтен көрдүңүздөр. Так, мунуу менен сары бирка. Арттагы мына коз мына. Булардын башы 35 000 сомдон. Мына 2 бостун небереси муну менен бул. Мына баш чыкты мына. Кызыл бирка менен муну. Булардын баалары 50 000 сомдон дейт туугандар. Кызыккандар болсо чалып көрөсүздөр. Мен бир четтен сиздерге маалыматты бердим, эс айткандай кылып. Өңүн, башын, куйруктарын өзүңүздөр бир четтен көрдүңүздөр. Мына ошо экөөнүн жана бир жерин чөп көрдүк. Тиштерин мен да ачып көрдүм. Тиштери майда. Майда тиш туугандар. Бирок экөө мага жакты. Мордалары да күчтүү экен. Көрүп атасыздарбы? Мына ушул 4 кочкор, 5 кой.
Bir koy kozulu muna satыкка koyuldu. Darегин дагы bir et айтам. Чүй облысы Сокулук району, Совхоз айылында студенческий конезавод айылы. Кызыккандар чала бериңиздер. Дароо үйгө келип көрүп алсаңыздар да болот. Мына ушул жерде турат экен.